Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу расулилlah. Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтамын. Ал заттын аты менен сөз баштап, акыркы пайгамбарга салам дуайларды жолдоп, урматтуу бир тууган, урматтуу мекендеш. Сиз менен биз адамдардын арасында көп байкап келебиз. Эмне үчүн динде жетекчилик ачык эмес деп. Же болбосо диндеги жетекчиликти ким колго алат деп. Дин деген сөз мыйзам. Бул мыйзам болгон соң азыркы күндө биз ал жалган мыйзамбы, чын мыйзамбы, жасалма мыйзамбы, ошол мыйзамдагы болгон жетекчиликке ким келген болсо, исламда деле ошондой адамдар жетекчиликке келет. Алар кимдер дегенде, алар бир эле учурда эң эле алгачкы коюлган талап андагы болгон ишеним туура болуш керек. Экинчиден, ошол ишеним негизинде андагы болгон адамга зарыл болгон сапаттардан биринчиси адилеттүү болуш керек. Аны менен кошо адилеттүүлүгүн коштогон анын билими, жөндөмү, алдагы болгон баалуулуктары өз жайында болуш керек. Эгерде адам ишеним болгон болсо, анда анын акылы жайында. Себеби дегенде акылсыз адамга ишеним жүктөлбөйт. Ал ыймансыз деле жүрүсө боло берет, себеби дегенде анын акылы жок. Экинчи жагы эмне үчүн адилеттүүлүк керек? Эмне үчүн дегенде, падыша адилеттүү болбосо, анда өлкөгө бале келет. Аны биз көрүп келатабыз. Аны биз башыбыздан өткөрдүк. Аны башка адамдар да башынан өткөрүп атышат. Андан кийин падыша жөндөмдүү болуш керек. Падыша эч качан алсыз болбош керек. Ал бир эле учурда каардуу болсо, каардуулугуна тең анда ырайым да болуш керек. Анда биз түшүнөбүз, динде ким жетекчи болот дегенде биз айтабыз, динде Кудайга ишенген, Кудайдан корккон, адилеттүүлүгү, асыл сапаттарга ээ болгон, илим билимдүү болгон татыктуу инсан жетекчи боло алат. А бирок азыркы шартта, Кыргызстандын шартында ким жетекчи дегенде, Кыргызстандын шартында Кыргызстан мусулмандары биригип шайлаган муфтий жетекчи болот. Ал жооп берет. Мусулмандардын ортосундагы болгон ойку кайкыга, өйдө төмөнгө ошол жооп берет. Себеби дегенде ошонун көрсөтмөсү менен багыт алышат. Ошонун көрсөтмөсү менен дин тутушат. Ошонун көрсөтмөсү менен амалга өтүшөт. Азыркы учурда бийлик талашуунун же болбосо акча табуунун борбору катары эл көрүп атышат. Жок, андай эмес. Бийлик талаша турган жер эмес, акча жыйнай турган жер эмес ал. Учурунда ал жерден биздин сахабалар, алгачкы ата-бабаларыбыз оттон качкандай качкан андай жерден. Эмне үчүн дегенде, ал жер жоопкерчиликтин орду. Ал жер чоң эмгектин, азаптын орду. Ал жер адамдар ойлогондой, ал жерде акча бар да, акча үчүн баары ынтылат да дегендей жер эмес. Ажылык маселесин айтсаңыз, ажылык маселеси бир жылда бир боло турган, ошол учурда дагы Дордойдогу бир күндүк сооданын оборотуна жетпеген акча болот. Дордойдун бир күндүк соодасындагы акчанын көлөмүн түзбөгөн акча болот. Ошол учурда муфтиятты же мамлекет, же кайсы бир министрлик, же кайсы бир уюм карабайт. А бирок ал мамлекеттин бир түркүгү катары кызмат кылып атат. Кыргызстан эгерде өзүнүн калкынын саны боюнча 80% мусулмандар түзгөн борбор болсо, ошол борборду мамлекет бир тыйын менен колдобойт. Бул учурда байкуш эмне кылсын? Көчөгө чыгып, перекресткада көчөлөрдүн кесилишине колун сунуп турсунбу? Мага 1 сом берип кой, мен тиги жумушумду бүтүрөйүн деп. Бул учурда мен айтат элем, мамлекет өзү баш болуп келип, ошол маселелерге жардамчы болуп, ошол жерде түшкөн пайданы үстүнө да кошуп, мусулмандарга жардамга келиш керек. Себеби дегенде, ошол учурда ошол мамлекет дагы Алланын мыйзамына жардамчы болгон болот эле. Андыктан
Биз сиздер менен динде ким жетекчи болот дегенде, динде ким адилеттүү болсо, ким ыймандуу болсо ошол жетекчи.